Уважаем друг друга. За шорты не держите за сетку. В пах, позвоночник, затылок не бьем. Пожали руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы. Salmağı 72 kilogram kendisinde Canaha biraz geri gelmesi sıramı da kendini alacaktı. Anlaşılır Şanal'ın biraz komşuları tanıkla biraz sayga kontrolü. Şunduktan alar karma-karşı tarafta Aktogon'un karma-karşı tarafında özlerinin beteşini ötkörүүnü көздөдө 71 kilogram салмактагы Кубанычбек Абдисалам уулу биздин мекендешибиз ВЕФ Global 10 азыр болсо мына ушул жерде албетте бутут айтып кеткендей көрүндү, бирок кандай учурда деле бар бир эки мушкер тең туруп абалында эле эмес, партерди дагы өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөткөнгө аракет жасашы керек болот. Жана колду арт тарабынан алып туруп муунту, албетте бул муунту утмас эмес, бул жөн гана ушул ыңгайсыз позицияга түшүп калбоо үчүн болгон Кубанычбек Абдисалам уулунун аракети Арслан Тыныбековдун шакирти Ынтымак спорт клубунда машыгып келет. Валетудо боюнча спорттун чебери азыр мына абалды бир топ оңдогонго жетишти да кайрадан туруп беттешти өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алды. Албетте Валетудон мына көрөрмандардын бир маанайын көтөрүүнү туура көрдү окшойт. Бул атаандашты коркутуу үчүн болгон аракет эмес деп албетте түшүнсөк болот. Эми мына ушундай бир кооз көрүнүштөр албетте көрөрмандарга жагарын. Бул тажикстандык мушкер өтө жакшы билет сыяктуу. Жамсиддин азыр нокдаун. Жана экинчи сокку ушул октагон тайгак болгондуктан эки ушундай мушкер өздөрүн кадимкидей ыңгайсыз абалда калып, бир аз башкача абалда аракет жасаганга аргасыз болуп атышат. Ошентсе дагы октагон тайгак болгону экөөнө тең бирдей. Бул же болбосо бир мушкердин буту тайып, экинчи мушкердики тайбай калган жок. Экөөнүкү тең тайып атат. Ошондуктан абал эки мушкер үчүн тең бирдей экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр кайрадан турганга аракет кылган тажикстандык мушкер ал учурда ыңгайлуу позициядагы деле болсо Кубанычбек Абдисалам уулу ээлеп турат. Жамсиддин болсо ал панкратион боюнча Тажикстандын чемпиону, ушу санда боюнча Тажикстандын чемпиону. Жана азыр болсо муунту утмасын колдонгонго аракет көрүлүп атат дагы. Анын Кубанычбектин секунданты биздин жаныбызда турат. Анын кадимкидей кеңештери Кубанычбекке чейин угулууда. Жана аягында келип ушул жерден биз кандайдыр бир тагдыр чечүүчү кыймыл аракеттерди көрө алган жокпуз. Эми тескерисинче тажикстандык Жамсиддин ушул жерден атаандашты жерге жыгып алганга аракеттерди көрүү. Анткени буту тайып кетиши деле толук ыктымал. Ары айланып, бери айланып келип, кайрадан эле ыңгайлуу позицияны секунданты болсо тургузуп ал деп кеңеш берип атат. Эми аны угабы же өкчөтүрүүгө жок. Ушул жерде мына кайрадан үстөмдүк кылуусун улантууда 1,79 метр. Бул Кубанычбектин боюнун узундугу. Туруп абалында албетте анда артыкчылык болбосо да кемчилик жок. Мына иш талаштыра, тулку бойду көздөй жана баш сөөктү көздөй. Мына кезеги менен бирде ичке, бирде башка сокку узатып атып, мына Кубанычбек Абдисалам уулу ошентип жеңишти камсыз кылды. Буга чейинки биз үмүт арткан Бойка кайманатындагы биздин мекендешибиз Өктөм жеңилүү ызасын тарткандан кийин көрөрмандардын маанайы бир аз
маанайы түшүп калды эле. Аны кайрадан Кубанычбек Абдисалам уулу мына азыркы кыймыл аракети менен көтөрдү. Эки мушкер тең Азамат жакшы таймашты тартуулап берди. Айрыкча Жамсидиндин тоңкочу катып сокку узатканы менин эсимде калды деп